Emese balдарым, кыздарым, помпашкалар жайдары отуруп жаңы жомок айтып угабыз. Бул жомокту калмактын жомогу. Бул жомоктун аты Мүйүздүү хан. Илгери бир кемпир баласы менен айылда жашашкан экен. Ал бала күнүмдүк оокатын ушу койлорун күнүгө барып жайып, анан бир чоору бар экен, чоорун ойногондо жада калса ошол эки багып жүргөн койлору кучакташып алып, колдорун чапкылашып бийлешкен экен. Аябай сонун бийлешкен экен. Бирок дайыма ушундай айылга хандын желдеттери келип, дайыма ушул эки айылдын күчтүү балдарын алып кетип турган экен. Балдар кеткенден кийин дайынсыз болуп, бала кайда жүргөнүн, эмне болгонун эч ким, баардыгы тең туңгуюктуу болуп, эч ким эчтеке билчү эмес экен. Бир күнү бала үйүндө апасы экөө нан жаап отурат экен. Нанды жаап отурса, сырттан дүбүрттөгөн аттардын дүбүртү угулуп, анан кийин бир заматта күйүп аткан оту шарт этип эле өчүп калды. Ар жактан бир желдет келип эле кагазды сунду. Байкуш кемпир ыйлап баламай деп куржунга 3 нанын чоорун салып берип, балдар менен коштошкучу болбой, жулкулдатып желдеттери ханды көздөй айдап жөнөдү. Ошентип бала хандын алдына келгенде хан кичинекей эле бир хан болгон экен. Ал акырын тепкичтен ылдый көздөй акырын түшүп келип, эмне коркуп кеттиңби? Ме, мына бычакты азыр мен чачымды кырып бересиң деп караса, башында мүйүзү бар хан экен. Бала билмексемге салып, баягыреки чачын самындап аябай жумшартып туруп, анан кийин курчутуп бычактарын, анан чачын кырып берет. Чачын таптаза кырып бергенден кийин баягы хан: сен аябай жакшы иш кылдың, аябай сонун иш кылат экенсиң, сонун алыптырсың. Эми ушул эки ишиң үчүн мен сага сандыкты көрдүңбү? Ошонун ичинде толтура алтын бар. Канчалык көтөрө алсаң, ошончону алып кет деп айтканда, бала кубанып кетип барып сандыкты ачып турса, түрткөндө баягы бала ылдый учуп барып кыйкырган бойдон сууга түшүп, суудан агып кете берет. Бир бакка кармаса, андан дагы болбой учуп кетет. Кете берет. Бир кезде туңгуюк болуп, караңгы болуп калат. Ойгонсо баягы бала эс ооп суунун жээгинде жаткан экен. Акырын туруп караса, жалаң адамдын баштары толуп калган экен. Бул эмне деген жер? Мен каяка түштүм деп байкуш бала эмне кылган көчүп басып ыйлагысы келип турса эле, бир кезде караса, ушу сөөктөрдүн арасынан жылаан чыга баштайт. Жылаан аябай ушунчалык чоң экен. Оролуп башын чыгарганда ал чоорун ала коюп, ушуга тарта койсом деп чоорун ойной баштаганда, баягы жылаан жөн тура албай, койкоңдоп бир жылаан, 3 жылаан болуп, тим эле оймоңдоп, соймоңдоп, аябай көңүлү көтөрүлүп, күлгүсү келип, аябай жыргап калат. Аябай кечикке күлөт. Анда экөө балага аябай жагып калат. Анан ачык болгондуктан бала бир нанын оозуна сала койгондо эле ушунчалык ыраазы болуп, эмне кылып берейин десе, бала: мени сыртка чыгарып койчу жылааным десе, макул, мен чыгарып коеюн, макул, кел менин башыма тур дейткен. Ошентип баягы бала өйдөгөстөй, тешиктөгөстөй жылаан көтөрүлө берет, бирок кичине жетпей калат. Бала секирсе де жетпейт. Ай, ушундай болуп атпайбы? Анда азыр карап тур, мен секирейин деп жылаан секиргенде шалак деп тиштеп калат. Ошентип бала сыртка чыгат да, сыртка чыгып алып, аябай ыраазычылык болуп, ийкелип, чоң рахмат сага жылаан деп жол менен кетип баратат. Бала сайыр аябай ушундай токойлуу жер экен. Караңгы кирип кетиптир. Бир кезде эле ар жактан үндөр угулат.
бир кезде эле бактардын арасынан килей деп карышкыр кубалап баланы көздөй чуркап келаткан, эмне кыларын билбей бала жан талашып бакка чыкканда тиштегенде кичине эле баштыгын учуна эле тиштеп калат, бирок жетишип калат чоорун алынга. Ошентип бала эмне кыларын билбей анан чоорду алып анан тарта баштаганда баягы карышкыр жок. Ары секирип, бери секирип, лезгинканы бийлеп, арсылдап, каткырып, күлүп, ушундай ыраазы болот да, ушундай жыргайт. Анан бала ичине түшсө дагы, ай бала келип оозуна баягы бир нанын алып туруп оозуна салып ийгенде баягы карышкыр, ох, ушундай сонун таттуу нан экен деп эмне кылайын десе, мени ушу токойдон чыгарып койчу десе, минип алып аны менен кетет экен. Ошентип баягы бала токойдон сыртка чыгат. Сыртка чыгып караса, суунун так ортосунда үй турат. Рахмат карышкырым, рахмат деп ошол эки үйдү көздөй акырын кетип баратса, ар жактан жез кемпир карап туруп, "О, менин кечки тамагым келаткан тура." Азыр деп туруп чапанын кийип туруп бери эшикти ачса, бала келип, "Сиздикине түнөп кетсем болобу?" дейт экен. "Ооба да, түнөбөгөндө анан кел кир үйгө. Кел" деп анан эшикти ачып берип, "Келе кой балам, кечки конок турбайсыңбы?" деп үйүнө киргизет. Баягы жез кемпир эки жакты карап, "Ой, жыргадым го мен, жыргайым го" деп эшикти бекитип, "Келеми төргөт" деп төргөткөрүп, анан акырын деп колун чапса эле баягы кийимдери баланы отту көздөй алып баратат. Эй, жез кемпир кое турчу. Жок дегенде бир жолу эле чоорумду ойноп алайынчы. Өлөрүм астында бир жолу эле ойноп алайынчы десе, "Мейли, ойносоң ойночу" дептир да. Анан чоорду ойноп баштаса, баягы кемпир кыйшаң деп туруп ламбаданы бийлеп, чачалардын баарын бийлеп, ар жакта жастыктары тим эле орус бийлерин жата калып, тура калып бийлешип, аябай сонун бийлеп, анан баягы бала эми ушу жез кемпирге дагы эмне болсо ошо болсунчу деп акыркы бир нанын акырын даярдап туруп анан оозуна сала берейин десе, караса эле чото кийген башкысы башкача экен. Анан акырын качып кетейин десе, кемпир, каяка дейт экен. Ар жактан болсо келип туруп оозуна нанды сала койгондо, кемпир, "Ой, эми жыргаттың, эми жөн кетпе, эми мен сага бир жакшы нерсе белекке берейин" деп туруп, "Мына чапанды кийсең, сен бат эле кичинекей бала болуп каласың. Ай, мындай сага жарашпайт экен, жашарат кетет, өтө эле кичинекей бала болуп каласың. А эгерде коңторуп кийсең, сен бат эле бүкүрөйгөн чал болуп каласың. Ушунусу менен колдон, мына сага белекке. Эми бара кой балам, жакшы бара кой" деп баланы жиберген экен. Ошентип бала баягы чапанды тескерисинен кийип алып, шаардын астына келип, "Каяка баратасың" десе, "Мен деген ханга баратам, ханга жакшы белегим бар" десе, барып туруп муну ыргытат экен. Хан аны тааныбайт да. Кете бергиле желдеттер" деп ылдый баягы тепкичтен түшүп бычакты колуна карматып, "Сен менин чачымды алып бер" дейт экен. Эми бул бала билет да. Акырын барып чачын жумшартып, чачын жакшылап алып берет. Алып берип, аябай алып берип бүткөндөн кийин, "Эми сен жакшы иш кылдың. Мен сага эми аябай сонун белектерди бербесем болбойт. Сен тети сандыкты ачкында ошонун ичинен канчалык көтөрүшүңчө алтынды алып кетсең болот" деп баягы балага келип, ичини ачып туруп, "Ай, эчтеке жок экен, эмне алдадың" десе, хан келип карай калса, бала келип көтөрүп ийгенде баягы хан сакалынан кармап калат экен. Сакалынан кармап, бала деген эмне кылып кандай кыларын билбей чапанын эптеп чечери менен сакалы жок болуп кетет экен да, кайра өзүнө келип, баягы хан ылдый кыйкырган бойдон осереки сууга түшүп кетет. Түшүп агып кете берет. Жолдо барат, баягы жыгачты кармаса ушундай семиз болгондуктан сынып да кетет. Ошентип хан
ылдый түшүп аны баягы элдер анан желдеттери чуркап келет. Ай эмне болду десе, тиги сандык ачык турат, бала жашынып калат. Анан бала акырын эшикке чыгып ошойдон качып кетет. Ошентип баягы бала ошондон кийин баягы айылдардан эч ким эме кылбай чыгып баратканда халатты кийсе кичинекей бала болуп көрүнөт. Кичинекей бала эмне болмок эле деп өткөрүп. Ошентип баягы бала өзүнүн үйүнө келип, апасынын жанына келип, апасы менен көрүшүп, апасы менен кучакташып, ошондон кийин баягы хан жөнүндө да эч ким эчтеке укпаптыр. Ошондон кийин айылдын адамдары жоголбой, баардыгы тең бактылуу, куунак абдан сонун жашап калышкан экен.